Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Бүтпөй калган өмүр» повестинин уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Кеч кирип келди. От тырс-тырс этип, чогун чертип күйүп жаткан. Аңгыч эле отту уйпалап, үңкүрдүн ичине шамал жойлоп кирип келди. Анын артынан боройлогон чаң ызгып, заматта капчыга ичи боз туманга оронуп, шамалыбы, куюнубу, алааматты салып жиберди. Артынан жаздын кара жамгыры шатырата төгүп, ага кошулуп мөндүрү сабап кирди. Үңкүрдүн аяк жагынан да, бияк жагынан да заматта шаркыраган кыян каптап, күн күркүрөп жатты. Күндүн күркүрөшү бүгүн биринчи эле. Биринчи күн эле чагылганы кошо чартылдап, өйүз-бүйүз зоолор кабышып калгандай, жүрөктүн үшүн алган бир укмуш нерсе болуп жатты. Ансыз да жалгыз жарым отургандагысы жетишпей жатты эле. Табигаттын бул алааматы бир кооптуу нерсенин жакындап келатканын сездиргендей, денени гана эмес, жүрөктү кошо үшүтүп жиберди. Ошол кезде үңкүрдү көздөй бир адамдын басып келатканы, баскандан шагыл таштын шагыраган дабышы болду. Элең этип, Ботоян дабыш чыккан жакка карады. Жолоочубу? Жолоочу болсо, дабыш жол жактан чыгат эле. Бул алаамат күнү тоодон кандай неме түшүп келмегиле, деп тыңшап калды. Анткени кимдир бирөө үңкүрдүн ылдый жагынан эмес, үстүнөн тоо жактан келаткандай. Оттун жарык эле болбосо, айланага караңгы эчак түшүп калган экен. Дал ошол караңгыда босогодой бойлуу бир алибеттүү эркектин караны бет алдыга тура калды. Аны көрө сала Ботоян, кап, отту бекер жаккан экенмин, деп ойлоп кетти. Караңгы болгондо балким байкабай өтүп кетет беле. Тиги далдайган эркек оттун жарыгынан үңкүрдүн ичин даана көрүп тургандай. Жалгыз эрбейген балалуу келинден башка эч ким көрүнбөгөн соң, жакын келип үңкүргө баш бакты. Эркек эми даана көрүндү. Коюнуна кысып алган чып этме мылтыгы, асынган дүрбүсү бар. Башындагы үксүйгөн малакайынан жамгырдын суусу куюлуп, жүзүн жууп турат. Жөн жай мергенчиби десе, минтип өзүн кооптуу сезип отурганынан улам талаалап бозуп жүргөн немедей. «Кимдер бар бул жерде?» деп зоңк этти тиги эркек. Биз эле?» деп унчукту үнү зорго чыккан Ботоян. «Биз дегениң ким? Сенден башка дагы кимдер бар?» Ботоян дене боюн калтырак басып турса да, аргасыз кайратына келип жооп каткан болду. «Мен Наристе балам менен». «Чынбы?» такып сурады тиги. «Ооба». Анан үнсүз карашып туруп калышты. Ошентип такып сурап, Ботояндан башка эч ким жок экенине көзү жетип ишенгенден кийин гана тиги неме үңкүргө эңкейе кирип, оттун жанындагы чакадай ташка көчүк басты. Эми эрбейген келинди кес-кес карап коюп, өз үйүнө келгенсип эркин боло баштады. Мылтыгын ташка жүлөп, дүрбүсүн таштын текчесине койду. Үстү башы сыгып алма суу экен. Чыйбаркыт шырмал дондойгон чапанын кайыш кур менен бекем курчанып алган. Курун чечип, чапанын үстүнөн алып ташка жаба салды. Анан оттон жакшылап жакты. Калбаат көрүнгөнү менен кыйла эле кайгып калган түрү бар. Тебетейин сыгып, 2-3 ирет силкти да жайып койду. Иши кылса, далайга чейин өзү менен өзү болуп, бир нерсени күбүрөнүп, күңкүлдөп сөгүнө да берди. Карап отуруп Ботоян үнсүз катты. Бир кезде «Тамагың барбы?» деди эркек дагы да зоңк эте. Аны уккан Ботоян 2 сындырым каткан нанымды жесин, жанымды койсо болду дегенден башка ою жок. Эмне десе ошого даяр болуп турган. Ээмип жаткан баласын ары кое салды да, куржундан чекеси кетилген алакандай каткан катырманы алып тасмалга койду. «Мындан башка эч нерсем жок, аке. Чарбактан чыкканыма 4 күн болду. Кайненем менен келаткан элек. Ал мурдагы күнү ачтан өлүп калды».
Өзүм болсо кечээ ушул үңкүрдү төрөп өлбөстүн күнүн көрүп отурам, аке. Ушул сөздөрдү уккан соң аядыбы, жибитиби бир аз жоошуп сүйлөдү. Каякка бараттың эле? Сарбулунга. Аякта кимиң бар? Төркүндөрүм. Ботоян көзүн токтотуп караса, тиги эркектин кебетеси тааныш өңдөнөт. Келин болуп барганына 1 жыл өткөндө согуш кыйсып ыргылып, чоң айыл элинен кимисин таанып жетишти дейсиң. Ошентсе да тиги эркекти жакынсына минтти. А сиз кайдан элеңиз? Ноолудан белеңиз? Атыңыз Сар... Ботояндын бул жакынсынган сөзү эркекке жакпай калган өңдөндү. Чүш, деди ал, сөөмөйүн эрине тактап корсете. Атымды айтып тааныйм дебегин, сууга алам десең. Жаш балаң бар экен, түшүнүңбү? Байкабай айтып алган сөз үчүн Ботоян коёндон бетер бөжөйүп, жерге киргип кете жаздады. Айтпайм, аке, айтпайм. Түшүнүңбү? Деди кайталап. Түшүндүм, аке. Болду, жетишет. Төшөнчүң барбы? Бар, аке. Ботоян астындагы жука таарды алып бермекке тура калды. Аны көрүп, жаш төрөгөн немени аягандай карады да: Аны тим кой, деди колун шилтеп. Учун бери жаз. Мен отко жакын отурайын. Сен бир учуна жата бер. Коркпо, тийбейм. Эркек ошентип орой унчукту да эми эстегенсип коюнунан бир тутам согонду алып чыкты. Аарчып отко жашытты. Согон менен каламадан жеп кыйлага отурду. Сен өзүң ким болосуң? Деди согондон буурдап жеп жатып тиги эркек. Анын азыркы кебетеси ачка экенин туйдуруп турган. Мен Чарбактагы Бекболдун келинчегимин. Атым Ботоян, күйөөмдөн кара кагаз келген. Кайнатам ооруп каза болуп калган кышында. Кайнатаң ким эле? Кайнатамдын атын кантип айтам эми? Де, Кадырбек эмеспи? Ооба. Айыл тынчпы? Ооба, айыл тынч эле, аке. Болду, аке дегениңди токтот. Ботоянда жан кайда. Тигинин ар бир кыймылынан, кыймыл эмес сөзүнөн, сөзү да эмес зоңк эткен үнүнөн коркот. Анан да тынымсыз ыйлаган баласынан коркот. Ачка энеден кайдагы көлдөгөн сүт чыкмак. Эненин ууз сүтүнө жакшылыктуу тойбогон наристе оозуна барган бирдемеге ыраазы болбой, бир уктап, кайра ойгонуп, какылдап ыйлап тынчтык бербейт. Баласын коюнуна катып, бүрүшүп бурчка тыгылат. Ботоянын Кудайдан 1000 рет тилегени баласы ыйлабаса экен дегени. Кокус түндө уйку бербей ыйласа, тигинеми баланы коюнунан сууруп алып, үңкүрдөн ары ыргытып жибереби деп жаны калбайт. Жүрөгү кабына батпай туйлайт. Көз алдына Чарбак айылы. Андагы өткөн күздөгү болгон бир окуя элестеди. Анда да айылдын жигиттери согушка жөнөп жатышкан. Бүтүндөй айыл эли катышкан жыйын болбоду беле? Мындай жыйынга кемпир-кесек, чал-чабыр, бала-чака дебей баары катышат эмеспи? Ким согушка жөнөп жатат, аны менен баары коштошуп, көз жаштарын сыгып узатып калар эле да. Анда да эртең согушка жөнөйт деген 20 эр азаматтын аты аталып, баары катарга тизилишкен. Жакындары мал союп, түлөө кылышкан. Карыялар арбактарга багыштап Куран окушуп, аман келишин тилеп, бата кылышкан. Анан эртең жолго чыгууга даярданып келе турган болушуп, үй-үйлөрүнө таркашкан. Эртеси 20нын ичинен бирөө жок. Ким жок? Сарманбы? Сарман кайда? Ал эмне болду? Эмнеге кечикти? Ким билет? 20 атчан эр азамат жөнөй турган болуп, эчак шайланып даяр турушат. Сарман келбеди. Ким билет? Сарман кайда? Тентиген акмак. Качкан экен да. Жакасы бөлүктүн жаны башка деген ушу да. Ошондогу айыл кеңешинин башчысынын ачуу үнү Ботояндын кулагына азыр да угулуп жаткансып чоочуп кетти. Элең эте Сарманды карап алып, көзүн кайра ала качты. Ботоян муну биринчи ирет качан көргөнүн эстеди. Анда Чарбак эле жумгалга көчөлүк болчу. Кайдан жайдан келгени белгисиз Сарман эл ичинде пайда болуп калган. Турмушумдан жаңылган бир бечара жанмын. Жалгыз кокулой баш немемин. Араңарга батырып алгыла, айланайындар. Тууган кылып алгыла. Малыңарды багып, чөбүңөрдү чаап берейин, дептир. Деген сөз айыл аралап жүргөн.
айыл эли момун болот эмеспи? Анын кайдан, эмне болуп келгени менен иши жок. Жүрсө жүрө берсин бирөө, деп батырып алышкан. Ошондогу ушул Сарман айыл жигиттеринен бөлүнүп калып, кара жанын ала качып, тоо жамынып качып кеткен турбайбы? Көрсө ал ошондо эле кайдан келсе да өз элине батпай, аягы сай таппай, качып бозуп жүргөн эме окшобойбу? Мына эми андан бери жарым жылдай болуп калды. Сарманды көрдүм деген эч кимдин сөзүн уккан эмес. Мына эми ошол качкын Сарман бет маңдайында отурат. Сарманды мен билем. Качкын Сарман мынакей, менин маңдайымда отурат, деп кыйкыргысы келди Ботояндын. Ошондогу темир ат мамыдан бетер зоң койгон Сарман ушул. Азыр ал сакал муруту өсүп, үксөйүп саксайган эле болбосо, кебетеси баягы эле мен Сарманмын деп айтып турат. Ошол эле шырмал чий баркыт кыска тону, ошол эле малакайы. О жараткан, адам дегениңди мына минтип аруу наристе кылып жаратат экенсиң да. Анан кыял жоргу адамдык кебети кешпири ар түркүн болуп, бири бечара момун, бири азуулуу жырткыч, зөөкүр, дагы бири мээнеткич, дагы бири кара жанын калкалаган качкын болуп кайдан чыга келет? О жараткан, адамдардын мындайча миң түркүн болуп өзгөрүп кетерин сен деле байкабай калат белемсиң? Кайдан жүрүп ушундай жырткычтар аман калып, бечара момундар кайдан жүрүп өлүмүнө бат эле жолугуп калышат? О жараткан. Ботоян уктап кетиптир. Кудай жалгап, баласы да уктап калган экен. Таң агарып калыптыр. Көзүн ачып эле Сармандын жаткан жерин карады. Жок экен. Өх, деп алды Ботоян жеңилдей түштү. Кудай куткарса, бул жалаңгычтан кутулган экенмин. Баласын коюнунан алды да жерге жаткырып үңкүрдөн чыкты. Жаан басылбаптыр. Ак жаанга айланып, өзөндү калың боз туман каптап турат. Күн чыкса басылар деген ойдо үңкүргө кайра кирип, очокту көзөдү. Кыйла убакыт өттү. Жаан басылмак түгүл кайрадан күчөдү. Бечара Ботоян бул жаанда жаш баласын көтөрүп кайдан жолго чыксын? Жаан кечке басылбады. Кеч кирди кайрадан. Ботоян отту тантып, өлбөстүн даамын татып отурду. Суу болгон отундар жакшы күйбөй, үңкүр ичин көк түтүн каптап турат. Караңгы биротоло түштү. Ботоян баласын кургактап, курсагын тойгузуп беймарал отурган. Суук тийип калбасын деп, кайын энесинен калган тыбыт жоолук менен жылуулап оруп, эркелете карайт. Бир нерселерди айтып, сүйлөшүп, эрмектешип, кыңылдап, ырдап берип, жалгыздыгын унуткарып, кайгы капаларын алыс кубалап, ушул бүгүн энелик сезими айрыкча балкып, өтө бактылуу эле. Алиге кызыл эт балапандай болсо да, эч нерсени туя элек болсо да, эч нерсени сезе элек болсо да, Ботоян баласы менен сүйлөшөт, эркелетет, сырдашат, арманын айтат, кубанычын бөлүшөт, ыйлайт, кайра соорунот. Ошонусуна тобоо кылат. Жыттагылайт, жытына эреркейт, кубаныч менен кайгынын көз жашы бирдей карегине толот. Балапаным менен, ботом менен, кулунум менен, ыйлаба, мени кыйнаба. Жакында тайэнеңе барабыз, таятаңа барабыз. Таятаң сага тайынчилейт. Чоңойгондо эмнесиң? Атаңдай болуп чоңоёсуң. Чоңоюп атаңдан дагы кыйын жигит болосуң. Ыйлаба балам, ыйлаба, апакеңди кыйнаба. Эмне, кардың аштыбы? Чыда балам, чыдай кой. Алдей, алдей, алдей. Уктап калсаң кардың тоюп калат. Умай энең тойгузуп коет. Алдей, алдей кулунум. Ботом менен, балапаным менен. Ушинтип эне болуп элжиреп, бир жыргап, бир кайгырып, кайра кубанып, кубаттанып, ушуга да тобоо деп отурат Ботоян эне. Эшиктеги жазгы жамгыр, үңкүрдөгү өчпөгөн от, колундагы наристе баласы, жан дүйнөсүнүн тынчтыгы, эртең жолго чыгып, эне атама жетермин деген көптөн күткөн жана да жүрөгүн сүйүндүргөн ойлору, эне атасына болгон сагынычы, бейпил тынч кеч, ушунун баары азыркы кыйынчылык күндөрүн бүтүндөй унуткарып таштагандай, ал бүгүн өтө бактылуу. Дал ошол маалда кечээки тараптан дагы да шагылды шатырата баскан адамдын бутунун дабышы чыкты. Сарман
деген ойдон Ботояндын жүрөгү оозуна тыгылып, баласын кучактап коёндой бөгүп калды. Заматта эмелеги бейпил тынчтыгы качып, кубанычы суу чачкандай куулуп, жүрөгү дүрбөлөңгө түшүп, эмне кылар алапайын таппай карайлап калды. Ооба, дал ошол маалда баягы зөөкүр, качкын, Кудай куткарбас Сарман жаандан баш калкалап үңкүргө түнөөгө келаткан. Ботоян эми бүгүн соо калбасын ойлоп, эгер ал кокус кол сала турган болсо, жанын калкалап калар эч алы жок экенин сезди. Андай болсо, жанын зөөкүргө салып бергенче, тиги өзөндөгү күркүрөп аккан көкөмөрөнгө баласы менен тирүүлөй бой таштап жан кыюуга даяр болуп, тиши тишине тийбей калтырап отурду. Сарман болсо, мылтыгын колуна кармаган боюнча үңкүргө кирип келди. Болгондо да кечээкидей башынан бутуна чейин шөмтүрөп, куду таруу аңызга илген каракчы кебетеленип кирип келди. Ботоян баласын кучактаган боюнча бурчка тыгылды. Сарман бүгүн кечээкиден батыл эле. Кирип келип эле мылтыгы менен дүрбүсүн текчеге койду да, өз үйүнө келгенсип, оттун жагып, сүйлөбөстөн кийимдерин чечинип кургана баштады. Бир кезде өзүнчө эле ызырынып сүйлөнө баштады. 3 күндөн бери эч нерсе жолукпай койду. Кудай 3 күн бою бир чычкан коёнун аяды. Ошентти да Ботоянга кайрылды. Ачкамын, өзүк жалгаар эмнең бар? Ботоянда эмне арга? Эптеп жанын сакташ үчүн жолго деп катып келаткан алакандай акыркы катырмасын куржундан алып берди. Эми анын эч нерсеси калбады. Акыркы азыгын, акыркы ырыскысын зөөкүргө кармата салды. Кара жанынан башка эч нерсеси калбады. Алса баарын алсын, жесе баарын жесин, баласы менен кара жанын калтырса болду. Өлөт деген ушуго, деп ойлоду өзүнчө. Сарман колуна тийген алакандай катырманы коюнунан алып чыккан согонго кошуп сууга малып аймап отурду. Бул жаан Сарманды да кыйнаган экен. Ачкалык андан бетер кыйнап бүткөндөй. Ушул аймактан кантип көз көргүс алыс жака качып кетем деген оюна жетпей, амалы түгөнгөндөй. Ачынын айтканда, анын соңку күндөрү бул аймакка келип жатышынын жашыруун сыры бар эле. Бирөө менен ушул үңкүрдөн жолугушмак. Ал киши карылуу аты менен көкөмөрөндөн кечип чыгармак. Сарман дарыядан өтүп, андан ары тоолорду ашып, жашыруун жолдор менен Тогустору тарапка жетмек да, андан ары түштүккө ооп, дайынын билгизбей кетмек. Эмнегедир убада кылган кишисинен кабар жок. Дагы эмнең бар? Деди да Ботоянга жүзүн буруп. Анын ошондогу кебетеси адам көргүс эле. Анын ач кебетеси азыр бирдеме бербесең сени кошуп жейм дегендей эле болчу. Башка эч нерсем калбады. Сизден аянсам буйрубай калсын, аке. Аябайт белең. Анын бул сөзү мыскылдуу эле. Мен эртең түштүккө ооп кетем. Дарыядагы көпүрөнү уурулар өрттөп кетишиптир. Болбосо кечээ эле Тогусторого тоо ашып өтүп кетмекмин. Атаң көрү, ачкачылык түпкө жетпесе болду. Аңгычак деле оттун жарыгында үңкүрдүн оозунан эрбеңдеген 2 караан көрүнө калды. Ботояндын көзүнө 2 көк ит так маңдай тарапта тургандай болду. Бул экөө карышкырлар болчу. Аларды байкап калган Сарман оорунан атып туруп, мылтыгын алды да бет маңдай тарапка сунуп калды. Карышкырлар бир көрүнүп, бир көрүнбөй, оттон жалтанып, же буларга катыла албай, үңкүрдүн баш аягына жойлоп жүргөн өңдөндү. Энеңди гана 2 бөрү, келдиңерби мен аңдып, деп ызырына сөгүндү Сарман. 3 күндөн бери менин артымдан калбай аңдып жүрүп, ушул жерден таап алдыңарбы? Азыр мен силердиби? Чынында эле бул 2 карышкыр, бири дөбөт, бири канчык, Сарманды аңдып жүрүшкөн. Ооба, бири адам жырткыч, бири айбан жырткыч. Бирин бири аңдып жүрүшкөн. Атайын десе окко илинбейт. Мына азыр да оттон качып, бирде көрүнүп, бирде караңгыны жамына калып, кароолго бир илинип, бир илинбей жатканы. Айланайын, аке, деп коркконунан Ботоян Сармандын артына келип корголоду. Бир жырткычтан коркуп жатып, экинчи жырткычка жалдыратып койгон заманга наалат айтып жалдырап корголоду. Бирдей келген 2 коркунучту сезгенсип, наристе бала да какылдап какшап ыйлап жиберди.
Жаагын басчы алдыгы балаңдын, деп ызырына сөгүндү Сарман, артына кургулгон Ботоянды ийини менен силкип. Болбосо азыр могу карышкырларга кошуп, балаң экөөңдү тең атып таштайм. Ботоян кантмек, сүт чыкпай жаткан эмчегин баланын оозуна салуу менен алек. Ошол маалда Сарман шыкаалап туруп карышкырдын бирин атып жиберди. Карышкыр бир ирет канк этип алды да караңгыга житип кетишти. Кап, энеңди гана жаза атып алдым, бирок жарадар болуп кетти, деди да кайрадан мылтыгына ок салып даярдап ташка жөлөдү. Ок жеп кетти. Ок жеген жерине карышкыр кайрылып келбейт. Болду. Коркпой эле кой, кутулдук. Бала дагы деле ыйлап жатты. Ботоян эмне кылаарын билбей, көзүнүн жашын көргөзбөй сыгып, балага эмчегин салат. Кыйла убакыт өттү. Шатырап жааган жамгырдын үнүнөн башка баары тынч. Түн оорлоп тынчтанып калгансыды. Отту көзөп отурган Сарман Ботоянга бурулду. Бу балаң ачарчылыкта адам болуп деле жарытпайт. Өзүң ачка жүрүп төркүнүңө деле жеткире албайсың. Андан көрөкчө балаңды мага бер. Бул сөздү уккан Ботоян буркурап ыйлап жиберди. Акебай, андай дебеңиз. Баламдан башка менин эч нерсем калбады. Күйөөм согушта өлдү. 3 агамдан кеткен боюнча дайын жок. Колума карманган жалгыз медерим ушул наристем. Муну уккан Сарман ызырына Ботоянга атырылды. Энең дурайын. Эмне, согушту мен чыгарып, күйөөңдү мен өлтүрүп, 3 агаңды мен жибериптирминби согушка? Акебай, айланайын Акебай. Азыр мындай, деди ызырынган Сарман баягы калыбында. Балаңды какшатпай ары койгунда өзүң чечинип мага жакын жат. Сарман буйра сүйлөдү. Белиндеги теке кайыш курун чечип Ботоянга бурулду. Курун жерге койгондо кынына салынган чоң бычак шыңгырт эте ташка урунду. Акебай, деп жалынып жатты Ботоян дагы деле. Айланайын Акебай. Бас жаагыңды, энеңди, болбосо азыр. Акебай, мен жаңы эле төрөгөм, мага тие көрбөңүз. Бас жаагыңды деп жатам. Айтканга көнөсүңбү? Же ал дагы балаңды азыр өзүңдүн көзүңчө союп салайынбы? Сарман ошентти да дагы деле тынбай ыйлап жаткан баланы Ботояндын колунан күч менен сууруп алып ары ыргытты. Анан күйүп жаткан отту буту менен уйпалап өчүрүп, Ботоянды уйпалап өзүнө тартты. Акебай! Ботояндын зар какшаган үнү көөдү караңгыны жарып, үңкүрдүн ичин жаңыртты. Бир кезде таштай катуу алакан анын оозун тумчуктура басты. Шытыраган дабыштан жана ага удаа баланын какылдап ыйлаган ыйынан ойгонуп кетти. Көзүн ача албайт. Денесин таң атканча таш менен жанчып койгондой. Кыймылдата албайт. Түбү жок сыз зынданда жаткандай, же саздын түпсүз жерин соруп бараткандай. Дал ошондо баласынын отко чокко түшүп калгандай чыккан аянычтуу үнү кулагына кайрадан угулду. Ошол үн анын көзүн умачтай ачтырып, өйдө турууга мажбурлады. Башын зорго өйдө көтөрдү. Караса Сарман мөңкүңдөп үңкүрдөн чыгып бараткан экен. Бир колунда кере карыш шап бычак, бир колунда какшап ыйлаган ымыркай бала. Баламды! Ботоян ушул 2 сөздү айтууга жарады. Жүрөгү оозуна кептелип, ордунан зорго козголду. Анын кыйкырганын угуп, мыкаачы кебетеси менен Сарман артын карады. Ботоян ордунан тамталаңдап араң туруп, Сарманга карай жүткүндү. Башы айлан көчөк болуп жыгылып баратып, үңкүрдүн дубалына таянды. Колуна бир муздак темир урунду. Тырышкан колдору менен темирди кармай калса мылтык экен. Мылтык экенин билгенде Ботоян эсине келе түштү. Кургунсо болот экен деген ой анын акылына келтирди. Бала кезинде атасы чарбанын кампасынын кароолчусу болуп жүргөндө Ботоян мындай мылтыкты далай ирет кармаган го. Ошондо ал атасына эркелеп, мылтык атканды үйрөтчү ата, деп кыйначу эмес беле. Анда атасы, кой балам, кыз кишиге мылтык кармаган болбойт деп тыйчу. Ошентсе да окту бул жерине салат, анда минтип шыкаалайт. Атканда мына бул машааны басат, ошондо ок тарс этип атылат. Көрдүңбү кызым? Этияттагын деп үйрөтчү эмес беле. Ошонун эмнеси кыйын? Анын баары эркек кыял Ботояндын эсинен чыкпаптыр.
Ботоян карбаластап чып этме мылтыкты колуна алды да аны атасы көрсөткөндөй мээледи сарманды көздөй. Мээледи да сарманды чындап эле атууга даярданды. Сарман болсо шашкалактап баланы жерге кое сала бычак менен айбар кылды. Бирок мылтыктын үңүрөйгөн оозун көргөндө алдастап калды. Бут алдындагы майда кумдуу шагылдан тайгаланып кетти да кайра туруп Ботоянга жүткөндү. Ботоян, Ботоян дейм, этиятта, мылтык менен ойнобойт. Ичинде огу бар, ташта жерге. Ошентти да дагы деле болсо маңдайында өзүн көздөй сунулуп турган мылтыктан сестенип, не кыларын билбей калды. Ошондо да төрт аяктап жөрмөлөп Ботоянды көздөй жөнөдү. Аз убакыт болсо илбирстей секирип, түрү суук сарман Ботоянды басып жыгылчудай. Ботоян кантип мылтыктын машаасын басканын билбей калды. Мылтыктан тарс эткен үн чыкты. Үн менен кошо сармандын жазы маңдайынан бөлт этип кызыл кан ыргып кетти. Бир ирет деп алды да эки колун көтөргөн боюнча чалкасынан кетти. Шагылга күп эте жыгылды да бир азга диртилдеп жатып башы шалак эте тынчып калды. Ботоян мылтыкты ыргытып жиберип какшап ыйлап жерде жаткан баланы ала койду да бооруна кысып үңкүрдөн качып чыкты. Каякты көздөй баратканын билбейт, ыйлап боздоп делбе өңдөнүп жүгүрүп баратты. Бир кезде бутуна бир нерсе урунуп чалынып жыгылды. Колунан баласы ыргып кетти. Ошондо гана эсине келди. Айлананы караса, Көкөмөрөн дарыясынын боюнда сай теректердин арасында жүрүптүр. Жамгырдын суусу башынан ылдый куюлуп, коюнуна кирип жатат. Суу болгон баласын бооруна кысып өпкүлөп жатты, ыйлап жатты. Бир кезде эсин жыйнап үңкүрдү карады. Үңкүрдү көрөйүн деген көзү жок. Анда каяка? Бул жамгырда жаш баласы менен кайда барат? Көзү дарыя боюндагы барпайган сай терекке урунду. Анан ошол тарапты көздөй башы ооду. Чоң сай теректин ичи көңдөй, түбү жаандан коргонууга болоор ылымта экен. Ал жерде баласын эмизип кыйлага отурду. Баласы оозуна бирдеме барып көөшүп уктап калды. Түндөгү болгон окуяны эстеди. Сармандын жа бербей зордоп басып жыгылганы, анын аюудай апсыйган сакал муруту менен коңурсуган сасык чыты, анан үңкүрдүн оозундагы далдайып жаткан өлүгү элестеп, жүрөгү айланып, көңүлү айнып, капыстан окшуп кирди. Далайга окшоду. Ичинде бирдеме болбосо эмне чыкмак эле. Ичегиси үзүлүп кете тургансып түйүлүп жатып калды. Туруп дайранын жээгине барып, бети колун жууп сергигенсиди. Анан сармандын жыты денесине сиңип калгансып кайрадан кускусу келди. Дагы да ичегиси түйүлгөнчө окшоду. Анан өзүнө өзү чечине баштады. Дарыянын жээгиндеги айлампага отура калып, жазгы суунун какшаган муздак экенине карабагастан жуунуп кирди. Муздак суу чыйрыктырып киргенде гана кийинип, теректин түбүндө бүрүшүп отурду. Бир кезде денеси чыйрыгып калтырап чыкты. Ошондо гана баласын көтөрүп, аргасыз үңкүрдү көздөй жөнөдү. Жаан дагы деле болсо асмандан көнөктөп куюлуп жатты. Ал кудум Ботояндын азыркы абалын сезгенсип, анын көз жашы болуп куюлуп жаткансыды. Үңкүргө келсе, 3 кадам наракта сармандын денеси далдайып чалкасынан жатыптыр. Аны көрүп, түнү бою бул жерде жата албасын ойлоп, ушул азыр башы оогон жака тентип кетүүнү ойлоду. Бирок денеси безгектен бетер калтырап титиреп, бүрүшүп жерге кулады. Уйку соонун арасында өзүн бир сезип, бир сезбей, бирде көөдөй туңгуюкта, бирде жер бетин каптаган өрт менен жалындын арасында, бирде өлүү, бирде тирүү өңдөнүп оуналактап жатты. Канча убакыт өткөнү белгисиз. Бир кезде үңкүрдүн тушунан адамдар көрүндү. О, Кудай, адамдар бар экен го. Мен талаада жалгыз өлбөйт экенмин го. Мага да бир жардам келет экен го, деген ой аны сүйүнтүп жиберди. Жаш баласын бооруна кыскан илмейген арык аял, таңылчак көтөргөн жүдөө эркек, дагы да таяк таянган картаң кемпир. Булар Ботоянды унчукпай карап турушту. Бирин бири карап үңкүргө киришти. Ботоян тигилерге кечээки болгон окуяны ыйлап жатып айтып берип,
суналып жаткан өлүктү көрсөттү. Алар Ботояндын кайдан келатканын, кай жака баратканын сурап, жаан басылганча отуралы деп тынып калышты. Эркек неме тияк бияктан отун ап келип, от жагып курганып да алышты. Анан: "Тур, жүрү биз менен. Ооруп калгансың го. Кебетең да жакшы эмес. Минтип жата берсең өлүп каласың", деди эркек Ботоянга көз токтотуп, боору ооругансып карап. Аял бечара Ботояндын жайылып кеткен чачтарын оңдоп, жоолугун түздөп салынтты. Анан баласын оңдоп уроду. "Тур", деди аркы аял дагы. "Каяка баратасыңар? Сарбулуңгабы?" деп сурады Ботоян сүйүнүп. "Жок, чарбакка. Биз чарбакка баратабыз да", деди эркек. "Жок аке, мен өзүм ошол жактан келатам го. Сарбулуңга төркүнүмө баратам". "Ого куй, кой, сен бул кебетең менен Сарбулуңга кантип жетесиң? Ооруп да калыптырсың. Балаңды да кара". "Жок аке", деп көшөрдү Ботоян. "Төркүндөрүмө жетсем деген эки көзүм төрт. Жаан басылса жолго чыгат элем. Күн дагы түбү түшкөнсүп көз ачырбай койду. 2 күндөн бери жолго чыга албай, балам менен ушинтип үңкүрдө камалып отурам аке". Анан тиги жактан өлүктү көрсөтүп эркекке кайрылды. "Жок дегенде тиги зөөкүрдүн өлүгүн сайды көздөй сүйрөп таштасаңар жакшы болот эле. Көздөн далдоо". Эркек Сармандын денесин бир карады да, текчеде турган мылтыгы менен дүрбүсүн көрүп кармалап калды. Ичиндеги огун да текшерди. Мылтык менен дүрбүнү жонуна асынды. Аял баштыгын ачып, Ботоянга жарты катырма берди. "Мындан башка эч жардам кыла албайм. Мейлиң анда, биз жолубуздан калбай кетели", деди эркек дагы деле кыйыла карап. Анан ал Сармандын далдайган денесин сайды көздөй сүйрөп кетти. Ошол боюнча алар кайрылышкан жок. Эртеси эртең менен жамгыр басылып калыптыр. Бирок Ботоян жаткан жеринен тура албады. Денеси от менен жалын болуп, курсагынан ылдый жагы таштай муздап зыркырап ооруйт. Жаны жер тартат. Ошол алына карабай эптеп туруп, баласын көтөрүп жолго чыгууну ойлоду. Бирок кубаты келбеди. Турса жер көчүп кайра кулады. Баласы бир жагынан сүткө тойбой ыйлайт. Кыязы ачкан эмеден сүт деле чыкпай калган өңдүү. Мына заман акыры келет деген ушуго. Кече тиги адамдар менен кайтып чарбакка кете берсем эмне болот эле, деп да ойлонот Ботоян. Кийин тыңып алып деле кайтып келсем болот эле. Бирок артка жол жок. Эми алдыга жол болор бекен? Алдыга Кудай жол берер бекен? Ушинтип өзүнүн эмес, жаны жарыкка келген баласынын тагдырын ойлоп, көзү ысык жашка толду. Бирок ыйыңды угар адам болбогон соң ыйлап эмне? Ботоян ооруп калганын билди. Ооруп жаткан курсагын сыйпалады. Байкаса курсагынын ылдый жагы таштай катуу, таштай муздак. Үңкүргө от да жагылбай, андан бетер муздак. Куржундан кечегилер калтырып кеткен катырмадан бир тикеден кытырата жеп, бур кураган жытынан жыттайт. Баласын кучактап бүрүшүп жатат. Ал күнү ошентип кеч кирди. Кылымдай созулган кап-караңгы муздак түн келди. Түн өтпөй токтоп турду. Таң атса жакшы болуп калармын деген Ботояндын тилеги келбеди. Жаткан жеринен кыбырай албады. Көңүлү айнып, нандын жыты дага жардам бере албады. Нандын жытынан да жүрөгү айнып окшуй баштады. Алы кетип онтоп жатты. Карды тойбогон баласынын какылдап ыйлаган үнү үңкүрдүн ичин жарып чыкты. Ботоян өзүн карай албай, эсине бир келет, бир кетет. Бир кезде адамдардын кобураган үнү кулагына угулду. Тирүү экен, ооба тирүү экен. Ботон бул Ботоян го? Кадырбек абышканын келиничи? Ооба, Бекболдун аялы. Бул бечара эмне кылып жүрөт бул жакта? Ботоян бул сөздөрдү угуп, өзүнүн тирүү экенин сезди. Антсе да көзүн ача албай эптеп кыңылдады. Батташкан эриндерин кыбыратты. Оозунан сөз чыкпады. Үнү эч кимге угулбады. Бардаш кылып көзүн ачса, бир эркек, бир аял туруптур. Аялдын этегине жармашкан 3-4 жаштагы баласы бар. Бирок булардын ким экенин ачкадан бозоргон көзү тааныбады. Олду байкушумай, бая күнү кайненеси экөө Сарбулуңдагы төркүнүңөнө кетиптир деп атышкан. Канаанда кайненеси? Ал деле соо калбаса керек го, мунун кейпине караганда. Ооба, бул деле ак шишик басып калыптыр. Ушул кейпинде үңкүрдө жатып төрөп, жаштык кылып чыдап отурган экен го.
Ботоян көзүн ачканы менен адамча сүйлөшө албаса да, булардын сөзүнүн баарын угуп жатты. Бир нерсе деп сүйлөйүн дейт, ээги кыбыраганы болбосо үнү чыкпайт. Бу баласы деле ачкадан өлөт го, бечара. О Кудай, өзүң жардам бер. Ботоян өзү жөнүндө тигилердин айтып жаткан сөзүнөн улам адам болбой калган экенмин деп ойлоп жүрөгү сыздады. Мен өлсөм да жок дегенде балам аман калсын деген ой келди. Ошол оюн тигилерге айтып жатты, бирок ал сөзү тигилерге угулбады. Алар деле ачарчылыктан алсырап, жокчулуктан мукураган, арыктап сүлдөрү калган немелер экен. Аргасыз айылын таштап, Каражанын калкалаар жер издеп, жумгал тарапка кетип баратышкан окшойт. Кап, жок дегенде баласын ала кетсек болор эле. Койчу, мунун баласын эмес, өз балабызды бага албай баратканда. Анын үстүнө бул 5 күндүк балага кайдагы сүт? Мунун азабын тартканча өзүбүздүн азабыбызды тартканыбыз жакшы. Мейли, балким дагы да башка бирөөлөр жолугуп калышса. Ушул сөздү укканда Ботоян какылдап какшап ыйлап жаткан баласын тигилерге сунду. Ала кеткиле айланайындар. Мен өлсөм өлөйүн, балам аман калсын. Калсам ээн капчыгайда мен калайын. Баламды алып кеткиле, суранам, айланайындар. Бул сөздөр анын кыбыраган эриндеринен ары чыкпады. Жалдырап жалынып, жалы ооруган көздөрүнөн жашы агып жатты. Тиги караандар алыстай баштады. Айланайындар, баламды. Караандар үңкүрдөн узап баратышты. Көзгө илинбей алыстап баратышты. Анан биротоло көрүнбөй калышты. Ботоян баласын тигилерге сунган боюнча оозу ачылган калыбында катып калган немече кала берди. Аздан соң көздөрү ого бетер бозоруп, ачылган боюнча көктү карап, дүйнө боз туман өңдөнүп, мунарыктап баратты. Өзүн кандайдыр бир жылуу колдор өйдө тартып тургузуп жаткандай болду. Көзүңдү ач дегенсиде кандайдыр бир жагымдуу үн. Көзүн ачып өйдө болсо, маңдайында жадыраган күн тийип, капыстан гүлдүү талаага келип калгандай болду. Капырай, мен каяка келип калдым? Эмелиги бозоргон сай кайда калды? Мынча неге бул жер ажайып кооз? Бул каяктагы гүлдүү бакча? Бул жер жыргалдын жери го. Карачы, асманы ачык, жери кең, жер жемиши төгүлгөн, абасы жыпар жыттуу. Бул кайсы жер? Бейиш дегениңдин өзү ушул го. Бейиш ушул болсо, байкуш кайненем кайда жүрөт болду экен? Байкуш апам менден мурда келип, кыйналып азап тартпай жыргап калгандыр. Байкуш бек болум кайда жүрдү экен? Ал дагы жыргап жүргөндүр менден мурда келип. Абаса, эмчегимден сүт чыкпай какылдап какшаган балам эмне болду? Ал кайда? Жанагылар алып кетти беле? Жок, алар алып кетишкен эмес. Кой, баламды эмизейинчи. Байкуш баламды карабай, өзүмчө жыргап жүргөнүм курусун. Кайда балам? Ботоян ушинтип, эки дүйнөнүн ортосунда жатты. Кулагына кайрадан баласынын аянычтуу үнү угулду. Апей, балам ыйлап калган тура. Аны ыйлатып таштап, бейиште жыргап жүргөнүм курусун. Ой, айланайыным десе. Ботоян баласын издеп көзүн ачты. Көзүн ачса, жанагы керемет кооз дүйнө жок. Муздак кара көө баскан үңкүрдө жатыптыр. Коюнуна бекем кыскан баласы энеси кыбыраганынан эмчегин оозуна салат деп басыла калгансыды. Сүт чыкпаса да, эсине келген Ботоян эмчегин баласынын оозуна салды. Чыкпаса да алаксысын деди. Бала эмчекти чопулдата соруп кирди. Тынчтанып калды. Караса, ууртуна сүт чыгып, жыргап ээм жатыптыр. Капырай, жана эле кара желин төрөгөн чебичтин эмчегинен бешбитер бир тамчы сүт чыкпай жатпады беле? Кудай боору ооруган го, эмчегинен кадимкидей эле сүт чыгып жатыптыр. Өзү да ооруган жери жок, көңүлү да ачык, таң кала ары бери карады. Кудай берип жакшы болуп калган турбайынбы деп ойлоду Ботоян. Жата бербей кыбырап жолго чыгайын. Карыш жылсам да жол арбыйт эмеспи? Баламды аман эсен апама жеткирсем арманым жок. Апама барсам ал дагы кубанат эмеспи, байкушум? Анан апамдын колунан бир аз күн ысык чай ичип тыңып калат элем. Жылуу жумшак төшөктө чарчаган бутумду сунуп, бир жыргап уктасам баламды кучактап. Байкуш арманда кеткен күйөөмдүн аманатын аткарып, жолоочумду аман эсен чоңойтуп, адам кылсам, балам акылдуу, эстүү эр азамат болуп чоңойсо,
Ошону көрсөм, ошондо бөкчөйүп кемпир болуп картайып өлсөм, арманым жок эле. Өмүрүм ошондо бүтсө, арманым түк жок эле. Ботоян кайратына келип, кадимкидей болуп, ооруган жери жок, өйдө турганына таң калды. Үңкүрдүн ичин бир сыйра карады. Бурчта куржуну жатат, оозу ачылып. Очокто күл жатат муздап. Очок боюнда чакмак ташы менен калай табагы жатат. Ботоян баласын чапанына катып үңкүрдөн чыкты. Үңкүрдөн ары 10 кадамдай жердеги жолго түштү. Сарбулуңду көздөй кадам шилтеп баратты. Жолго түшүп, зарылтып көзүнөн карааны учкан Сарбулуңга кетип баратканына бир таң калып, бир сүйүнүп жатты. Ошентип бир канча кадам шилтеди. Анан башы айланып кулап түштү. Эсин жоготуп, кыйладан кийин көзүн ачты. Канча жатканы белгисиз. Көзүн ачса, жолдун ортосунда чалкасынан жатыптыр. Баласынын эмчек издеп жатканын туйду. Ошо чалкасынан жаткан калыбында баласын бооруна кысып, оозуна эмчегин салды. Бала ээм жатканын, анан өзүнүн уйкусу катуу келгенин туйду. Эсине жанагы сүйлөп жаткан сөзүнүн аягы кайрадан келди. Ошондо өмүрүм бүтсө, арманым жок эле. Эриндери бир ирет кыбырады да, уктап кеткендей тынчып жатып калды. Эх десең, канаты сынган карчыга куштай канчалык талпынганы менен бечара Ботоян жетем деген жерине жете албады. Жетер жериме жетип, анан өмүрүм бүтсө мейли деген арманы ичинде кетти. Анын өмүрлүк максаты ушул тапта ушундай эле. Максатына ал жетпей калды. Көрсө, адамдын өмүрүн анын максат мүдөөсү менен өлчөөгө болбойт тура. Максат мүдөөсүнө жетчү жол анын өмүрүнөн да алда канча узака созулат тура. Кеч пешимченде Сарбулуң тараптан бир караан келатты. Шинелчен экен. Колунда таягы бар. Жай басып, кез-кезде тынып, аксап келет. Башында аскер тумагы, жонунда баштыгы бар. Аламат согуштан ок жеп бошонуп, үйүнө кайтып келаткан. Ооба, өлүм оозунан аман кайтып келаткан. Ажалы жок, бактысы тоодой бир азамат сыяктанат. Үңкүргө жакын келгенде жолдо жаткан аялды көрдү. Көрдү да таягын тез-тез таянып, аксаңдай бачын басып келип аялга жетти. Келип эле аялдын үстүнө үйрүлө түшүп, жүзүнө үңүлдү. Тааный албады. Колу менен чекесин басты. Муздап калыптыр. Колун коюнуна салды. Коюну да муздак. Чымын жаны учуп кеткен экен. Баласын кучактаган колдору карышып катып калыптыр. Баласы тирүү, энесинин эмчегин ээп, бүлк-бүлк соруп, көөшүп уктап жатат. Аны эски чыптамага ороп, куурчактай кылып жоолук менен белине бууп коюптур. Тумагын башынан алып, топчусун тиштеп, унчукпай кыйлага турду. Анан энеси өлүп калса да эмчегин соруп бейкапар жаткан наристени аяп, эрксизден көзүнөн жаш тоголонду. Баланы колуна алып коюнуна катты. Үңкүргө кирип, аялдын ушул жерде түнөк кылып жүргөнүн билди. Бирок ушундай абалында кантип ушул үңкүрдө жалгыз күн өткөрүп жүргөнүнө айран калды. Жерге салынган төшөгүн, бурчта жаткан куржунун, от жаккан очогун, очок жээгинде жаткан оттук ташын көрдү. Калай табагына, согондун кабыктарына көз урунду. Баарынан да ушул үңкүрдө жалгыз жатып төрөп, наристесин ушундай суук күндөрдө кантип багып келгенине акылы жетпеди. Анан жол боюнан денесин көтөрүп келип, үңкүрдүн оозуна жаткырды. Денени баш аягына чейин көзүн албай карап турду. Сулуулугуна суктанды. Бир бактылуу эркектин бактылуу өмүрлүк жары болуп өмүр кечирбей арманда кеткенине жүрөгү сыздады. Өлүп, таш болуп муздап жатса да, татынакай келбетине көзүн кадап көз жашы куюлду. Кондуздай калың кара чачынан сылады. Керилген кара кашын, бойтойгон мурду менен эриндерин сылады. Ушундай күндө жалгыз талаада күн өткөргөн эрдигине таң калды. Аттиң, жарым күн мурда келсемчи, жардам берип ажалдан арачалап калаар белем, деп жардам берүүгө жетише албай калганына өкүнүп өксүдү. О, арман дүйнө, о жараткан, эмне болуп баратабыз? Тиги жакта алаамат согуш канча адамдын жанын жалмап жатат. Тынчтык, жыргал деген бул жакта канча адамдар ажалынан мурда ачкадан кырылып жатат. Кайда барып жан сактап, ажалдан кайдан качып барып кутулабыз?
О жараткан, бу ажал деген азизилиңден кайда барып жашынып, кайда барып кутулат адам баласы? Же өзүң жараткан бул керемет дүйнөңдүн ырахатын көрүп, ыраазы болуп өлөр күнү болобу пендеңдин? Солдат ушинтип ойлонуп, заманасы куурулуп, дүйнөсү тарып сыздап отурду. Ары бери карап, үңкүрдүн жанындагы үйүлгөн корум ташты көрдү. Ошол корум таштын жанынан дагы бир оюк жасады да, Ботояндын денесин ошол жерге жашырды. Отуруп Куран окуп, ордунан турду. Эмчек издеп ыйлаган наристенин үнүн угуп кайтып үңкүргө кирди. Кирип баланы колуна алды да энесинин чапанына ороду. Наристе бала энеси кучактап алгандай, чапанынан анын жытын туйгандай бир чукуранып алып, кайрадан көшүп уйкуга кирди. Жолдон табылган Жолдубай деп өзүнчө ойлоп, үшкүрүндү солдат. Туулбай жатып тагдырыңдын татаалдыгын кара. Болбостур, эсен аман эр жетсең, урук тууганыңды табаарсың. Ал шинелинин топчусун бошотуп, баланы кайрадан койнуна салды. Жол. Кимди кандай тагдыр бул жолдон күтөөрүн, же бул жол кимди кандай тагдырды көздөй жетелеп бараарын билгизбей, сырын жашырып суналып жатат. Бирок пенде дегениң анын баардыгын ичине батырып, бактысына ыраазы, шоруна кайыл боло, тагдырынын табышмагын бара көрөрмүн деп жолго чыгат тура. Көрсө, анын күчү мына ушунда тура. Солдат сылтый басып жолго түштү.